Саламатсыздарбы достор. Бүгүн партиянын жетекчилиги байма-бай мени жаштар СДПКнын жаштар алкынын жетекчиси эмес деген маалымат таратып келатышат. Ошол боюнча маалымат берип койсом. Мен 2004-жылы партияга мүчөлүккө киргем. 2005-жылы партиянын билетин алгам. 2007-жылы Саякат гостиницасында жаштардын СДПКнын жаштар алкынын жетекчиси болуп шайлангам. Ал Саякат гостиницасында Кыргызстандын Булуң бурчунан келген жаштар бар болчу да. Андан тышкары 2010-жылы мен жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер болдум. 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешке талапкер болуп, 2015-жылы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп, баарына СДПКнын жаштар алкынын жетекчиси катары талапкер болгом. 2015-жылы жана шайлоо үгүт роликтеринде мени жана биздин СДПКны көтөргөн жаштарга көтөргөн демилгелерди байма-бай колдонушуп, биздин демилгени колдонуп, көп жерде колдонгон. Андан тышкары Google аркылуу менин жаштарга жетекчи экенимди бүт маалыматтарды тапсаңар болот. Ошол эле айтып жаткан кишилердин өздөрүнүн менин жаштарга жетекчиси деп айткан сөздөрүн тапсаңар болот. Андан тышкары бир чети буларды түшүнөм, себеп дегенде 2007-жылы бүгүнкү күндө СДПКнын жетекчилигинин көбүнчөсү жок болчу. Ошол себептен мени жаштар алкынын жетекчиси катары эмес деп ойлошу мүмкүн. Анан эң токтолуп кетчү эң маанилүү маселе бул биздин жана сунуштарга булардын кылган бир мамилеси болуп атат да. Мисалы, мен СДПКнын штабынын жетекчиси болгондо, же жок дегенде политтехнолог Василевецкийдей ролум болгондо мен эмне кылмакмын? Мен Ринат Самудиновдун баягы жеке личностька эмес, мен жана сунушталган эки сунушка көп маанилүү коймокмун. Бул праймари системасына жана отчет берүү системасына. Бул эмне? Праймари системасы, отчет берүү системасы аркылуу биздин партияны бөлүп жаруудан сактап калууга өбөлгө түшөт. Бул система аркылуу күчтүүлөр, мыктылар тандалып чыгып, бир багытта баарыбыз бирдикте боло турган система. Анан мен ойлойм, бул система аркылуу жеке эле биздин партия эмес, башка партияларга үлгү болмокпуз. Эң негизинде мамлекетте парламенттик мамлекет түзүүгө жакшы өбөлгө түзбөкпүз. Күчтүүлөр тандалып келсе, алар саатта иштесе, алар деген шайлоочулардын ар дайым отчетун берип, шайлоочуларды утпай турса, биз күчтүү партияга айланып, бул кылым тараган партияга айланып, анан мамлекетте күчөнөк да. Андан айтып кетет элем, биз сунуштаган бул сунуш конструктивдүү сунуш. Ошону угуп койсоңуздар, көңүл бурсаңыздар,